Өзі эфир шығып кетті. Неге эфирден шығып кеттік? Ой, қайрадан. Girdim да. Неге эфирден шығып кеттік, мен білбей қалдым. Son эфир болды эле. Дағы бір жол құтманду кечиңиздер менен. Эфирден шығып кеттік қой. Неге эфирден шығып кеттік, мен білбей қалдым. Son эфирлер болды эле. Офлайн бар бу деп атасыздар. Ооба, офлайн да бар, онлайн дагы бар. Кыздар, интим гимнастика менен психология сөзсүз керек. Күйөөм мени менен иши жок деген айым. Мындай кылыңызчы. Эчеке дагы качан ушундай болот? Азыр сиз менен чалышайын десем, кайнем жанымда айта турган нерселерим көп экен. Ким келет азыр разборго? Давайте хотя бы бир разбор кылып жыйынтыктайлы. Ким келет? Турсунай эже, мен ыйлаганымда колдорум тырышып калып атат. Акыркы күндөрү же жаңы ганабы? Акыркы күндөрү ушундай болуп атабы же дайымабы? Дайректеги номер менен сүйлөшө аламбы? Жок, азыр. Мындай кылыңыздар. Группага ким жазат, мен сүйлөшөм деп? Же болбосо дайректке жазыңыз, сизде дайректтен эч ким көрбөйт, биздин кыздар сиздин номерди байланыштыра салат. Ким разборго келет? Барбы разборго келе турган айымдар? Сиздерге бул повезло да, ким разборго келсе. Только курска жазылбаган айымдар, жазылган айымдар 45-группадагы азыр эле чыктыңыз го, алдыдагы сабактар көп го. Мындай да, тырышып калуу, эгер тамактануу бузулган болсо, кан айлануу бузулган болсо дагы адам эртең менен тырышып калат, бара-бара жаш өткөн сайын. Мен деп атасыздар, кантип деп атасыздар, мен дегендер аябай көп экен. Только онлайнга катыша элек айымдар, сабактарга катыша элек айымдар. Могу дайректке тез жаза салыңыздар анда. Тез дайректке. Кыздар, мени карап койгулачы. Дайректте карай салсын кыздар, номерин калтырса ошол кыз менен мени байланыштыргылачы. Ушуга. Ау. Дайректте карайт, номериңиздерди калтырыңыздар. Курска катышуу үчүн. Азыр жазып коеюнчу. Дайректке жазасыздар. Же 0502 656 656 номерине байланышыңыз. Так, курска катышууга, ой, туура эмес кетип калыптыр го. Кайсы сабакты өтпөгөндөр? Жок, мен али онлайн сабактарыма катыш эле кыздар, жазыңыздар. Группага кошулуп алсаңыздар жакшы болот. Группадан мени жоготуп албайсыздар да. 502 656 656 номерине жазыңыздар. Эми туура кеттиби? Курстун баасы канча сомдасыз деп атасыздар? Курс 25 март күнү башталат. Андан кийин узак убакытта болот. Мындай тез болбойт, күтүп каласыздар. Ал эми сиз 25 мартта катышсаңыз, уже айдын аягында сизде результаттар боло баштайт.
мындай да кыздар, сабакка келесиздер, сабакка келгенден кийин тапшырмаларды аткарасыздар, гимнастикаларды жасайсыздар, результат болот, сөзсүз болот. Канча айымдар бар, азыр мына жогоруда менин активдүү айымдарым жазып кетти. Мен активдүү айымдар менен ар дайым иштешким келет. Тапшырмаларды жакшы аткарган, гимнастикаларды жакшы жасаган айымдар сөзсүз результатка жетип атат да, сөзсүз жыйынтыкка жетип атышат. Кадимкидей кыз болуп калыпмын, мен 2 күн 3 күндө кадимкидей жыйынтык билине баштайт десе мен ишенбедим эле. Чындап эле ушинтип жыйынтык болот экен деген айымдар абдан көп. Аллага шүгүр. Бирок айымдар, сиздер айтышыңыздар мүмкүн, мага психология жок эле, интим гимнастика керек эле деп айтышыңыз мүмкүн. Интим гимнастика менен психология бири-бири менен аябай тыгыз байланышта. Психологияга тыгыз байланышта интим гимнастика. Кээ бир аялдар келет, канча үйрөтсөң деле үйрөнүүсү кыйын болот да. Анан ал аялдын психологиялык абалы менен таанышууга, байкоого аракет кылабыз. Психологиялык абалыбыз дурус болбосо, дайыма монтип тырышып тура беребиз. Дайыма тырышып тура беребиз. Качан аял расслабленный болгондо жашоосуна жаңы мүмкүнчүлүктөр кире баштайт. Азыр мен менен байланышты го бир айым. Денеде блоктор ушунчалык көп, эмоция жок, аялдык энергия аз. Курстун баасы азыр дагы Ноорузга карата акция болду. Акция менен 1800 сом, 1790 сом про коучинг тарифи. Ал эми про коучинг бул негизи өтө кымбат болуу керек, бирок биз азыр про сабагына коучинг деги темаларымды да кошуп берип атамын. Болгону 1790 сом. Ал эми интенсив тарифи азыр 790 сом. Өтө эле арзан баада. Мен чындап айтсам кээде ичим ачышып кетип атат да, ушундай сонун сабактарымды мен ушул баага берип атам деп. Анан менде топтук терапия башталат жакында, 10.000 сом топтук терапия, 6 гана адам аламын. Топтук терапияда азыр сиз жеке чыгып атат го бир айым, анда 6 адам болот. 10.000 сомго 15 саат жолугушуу, бир жумада бир жолу жолугабыз 3 сааттан. Бир айда жалпы 5 жолу жолугушуу болот, андан сырткары чатта разбор болот, WhatsApp'та. Установка, травмаларды табуу боюнча. Интим гимнастика курсум айым сыры деп аталат. Интим гимнастика плюс психология камтылган курсум. Неге айым сыры? Анткени бекерден айтылып турган жок айым сыры деп. Мен могу жака WhatsApp'ка жазып атасыздар да, мени кошуңузчу деп. Мен коша албайм, дайректке жазсаңыздар. Дайректке номериңиздерди калтырыңыздар. Жок, бул жака номер калтырбайсыздар. Мына курска катышуу үчүн дайректке же мына ушул 502 656 656 номерине катышасыздар. Биринчи сабагым мындай: назиктикти ойготуу деп аталат. Интим гимнастикалар берилет, могу жынысқаны кадимкидей бекемделет. Интим гимнастика жасаганда алдыңкы булчуңдарыңыздар жашарат. Кош бойлуу болуу үчүн болчу да бүгүнкү түз эфир каап сакталбай калбадыбы? Могу яйшниктердин иштөө функциясы жакшырат, трубалардын иштөө функциясы жакшырат, матка жашарат, эндометрий. Эгерде жука болсо, тонкий болсо, калуунан келет, яйшник өзүнүн кызматын жакшы аткара албай аткан болсо, анда яйшниктин кызматы жакшырат, овуляция жакшырат, фолликула жакшырат, фолликуланын сапаты жакшырат. Труба жабык болсо акырындык менен ачылат, бирок труба жабык болсо бир айда чуудан күтүп албаш керек. 5-6 айга барып акырындык менен спайга кетет. Жабылып калган трубалар акырындык менен ачылат. Загиб матки болсо дагы интим гимнастика менен түзүлөт. Кээ бир аялдар загиб матки болгондо интим кош бойлуу боло албай кыйналышат го. Овуляция жакшы болот. Көп аялдар бар, менде овуляция жок, кош бойлуу боло албай атам, мен лапароскопия кылдыргам, мындай кылдыргам, овуляция болсо эле мен төрөйт элем деп айтышат. Азыр мына андан мурдагы эфирде сакталбай калбадыбы эфир каап. Ошол эфирде айтты, менин гинекологум ал лапароскопия кылдырган экен, уколдорду алган экен, эч нерсе жардам бербептир да. Анан интим гимнастикага келди. Интим гимнастика жасагандан кийин бир айдын ичинде толук овуляция жакшырды. Фолликулалары сонун жетилди, сонун жарылды. Айтып өтпөдүбү? Даже гинекологум таң калып башка гинекологко жөнөттү деп атпайбы?
могу анан яичник кичинекей болсо дагы аябай жакшы жардам берет. Интим гимнастика менен эч төрөй албай жүргөн айымдар дагы төрөп балалуу болуп атышат. Аллага шүгүр. Эч кимге гарантия бербеймин. Аракет кылуу керек. Азыр эми дагы бир жолу айта кетейинчи. Интим гимнастика менен кантип кош бойлуу болот? Гимнастикаларды жасоо менен эле кош бойлуу болсо болот. Могу матканын функциясы жакшырат, яичниктин кызматы жакшырат, турбагы жакшырат, эндометрий жука болсо калыбына келет, матка жашарат кадимкидей. Даже кош бойлуу болууга интим гимнастика жасап даярданса да жакшы болот. Жыныс бекемделет, жашарат, интим жашоо да жакшырат. Анан кээ бир аялдарга сабактар сөзсүз керек болот. Ансыз мүмкүн эмес да. Атага таарынычтар болгондо көбүнчө ата энеси ажырашып кеткен, терең көзүнүн тереңинде бутуна чейин түшүп кеткен таарынычтар бар да. Эми бутуна чейин түшүп кеткен деп айтканым бул таарынычы ушунчалык терең экени көрүнүп турат да. Атага таарынычы көрүнүп турат, апага таарынычы көрүнүп турат. Көзү, эмоциясы айтып турат. Менде баары сонун деп, монтип жылмайган менен. Анан могу сабактарды аткарганда кадимкидей денедеги блоктор кетип, ата энени кабыл алып, өзүбүздү жашоону, адамдарды түшүнгөндө мындай адам расслабленный болуп калат да. Ошол кош бойлуу болгон айымдар сабактарды көрүп, гимнастикаларды жасап кош бойлуу болуп атышат. Анан кээ бир аялдарга гимнастика плюс лечение деп айтабыз. Себеби дегенде, мен жогорку эфирде аябай сонун кылып айтып бердим эле да. Могу гимнастика жасады, 80% матканы сонун кылып койду, поддержка берип турат да. Бирок 20% жанагы вируска, инфекцияга, например, воспаление болсо, воспалениега лечение алуу керек болуп турат да. Ошол 20% леченияны кошпой койсо, анда дагы бизде результат болбой жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн гимнастика плюс лечение дедиби, демек леченияны кошуш керек да. Кээ бир аялдарда канча гимнастика жасап лечение алган менен кош бойлуу болбошу мүмкүн. Анткени дегенде анын ошол блоктору көп, тазовый блоктору көп. Көбүнчө миома кистасы бар аялдар атага, эркек адамдарга таарынычтары көп айымдарда болот. Атасы ичкен, апасын урган, измена кылган, балалыгын эстегенде ошол күндөрүн көрөт, ата энеси ажырашып кеткен же атасында калып калган, атасы башка аял алган, жакшы внимание кылбаган, ушундай кыздар болот да көбүнчө. Же болбосо уул болушун каалаган, бирок кыз төрөлүп калды. Мындай кыздар дагы баягы бессознательно эркек адамдарга деген мындай жек көрүү пайда болот да. Ал өзү түшүнбөйт, ал түйүлдүк кезден алган травма. Ошон үчүн менде даже ошол түйүлдүк кезден баштап травмаларды чече турган сабактар бар, проработкалар бар. Эмбрион терапиясы деген менин оюмча Кыргызстанда эч кимде жок болуш керек, бирок мен коштум. Себеби дегенде биз кыргыздар пландалбай эле төрөлүп калдык да. Уул болуп калса экен дейт бизди, же болбосо каап боюмда болуп калды дейт, же болбосо түйүлдүк кезибизде атабыз апабыз экөө бири менен урушtu дагы, мен балаңды түшүрөм деди, мен төрөбөйт болчумун, ушул бала боюмда болбогондо деди, например. Айтор ошентип биз ошол таарынычтар менен жашап калабыз да. Кээ бир кыздар бар да, могу уул болсо экен деди, бирок кыз төрөлүп калды да. Мындай кыздар оңой менен оюн ачык айта албайт. Агрессия менен жеткирет, оюн ачык мындай жакшы сөзгө келе албайт да, урушуп кетишет. Агрессия менен жеткирет. Же болбосо такыр айтпайт оюн. Баарына чыдап жүрө берет. Же унчукпай коет, ичиндегисин чыгара албайт. Кээ бир аялдарда жөн эле гимнастика жасоо менен эле боюмда болуп атышат. Маселенин баары алдыңкы булчуңдарда. Ушул алдыңкы булчуңдарды бекемдеш керек. Жыныс кынында сөөк жок. Мына жыныс кынында сөөк жок. Ануста сөөк жок. Зара чыгуучу түтүкчөдө сөөк жок. Клитордо сөөк жок. Клитор деген бул оргазм бере турган, бирок эң сонун оргазм бул жыныс кынынын ичинен ала турган оргазм.
ушул алдыңкы булчуңдарды биз интим гимнастика жасап көтөрөбүз. Туура эмес жасап алсаңыздар зыян. Бул деген онлайндан жыйынтык албай каласың деген сөз эмес, кыздар. Биз онлайнда кантип жасаганда кандай жыйынтык болот, кандай кылганда кандай болот, биз от и до майдалап, чайнап түшүндүрүп беребиз. Ошон үчүн онлайн форматтагы айымдар деле сонун жыйынтыгы алып атышат. Туура эмес жасап алсаңыздар, могу жыныс баягы стенкалары сыртты карап калышы мүмкүн, зыян маткасы түшүп калышы мүмкүн. Мен баланчага катышкам, баланчаларга катыштым эле, анан мен маткамды операция кылдырдым деген айымдар бизге жазышып атпайбы келип. Силерден результат болот деп, сүт кооздун күйгүзгөн айранды үлөп ичет болуп келишет да. Коркуп келишет. Менде результат болобу, мен мындай болуп калдым эле деп. Бизге келесиздер, биз айтканды аткарасыздар, тынымсыз суроолоруңуздарды бересиздер, кандай суроо болуп атат сиздерде, кандай мисалы кээ аялдар келет. Мен курска келгенден кийин көп суроолор жаралат да. Мен гимнастика жасап атам, анан менде ушундай болду деп тынымсыз ошол сиздин суроолоруңузга жооп беребиз. Анан жакшы результат болот албетте. Албетте жакшы результат болот. Азыр запроско кыздар даярдасын, суроо жооп кылабыз. Жогорку эфир өчүп кеткенде прям ичим күйүп турат. Матка чоңоюп кеткенде калыбына келеби? Аябай сонун болуп калыбына келет. Курс качан башталат 6 адамга? Офлайн форматта болот. 1 апрель башталат. Азыр 3 адамга орун бар. 6 эле адам алам. 3 же 2 адамга орун бар. Жазылып калсаңыздар болот, эгер Бишкек шаарында болсоңуздар, офлайн форматта болот. Интим гимнастика менен чач түшпөй калат, көз нурдуу болот. Жана айым айтып кетпедиби, мен арыктадым кадимкидей деп атпайбы? Арыктайсыздар сиздер дагы. Баарыңыздар арыктап кетесиздер деп айтпайм. Бирок интим гимнастика жасаганда кан айлануу жакшырат, зат алмашуу жакшырат, арыктоо процесси бат болот. Бирок арыктайм деп келип албаңыздар. Аракет кылган адам, гимнастикаларды тынбай жакшы жасаган адамдар ошондой жакшы результаттарга жетишет. Билбейм, номерлерди берип турбу? Номер калтырышып, азыр мен даярмын деп жазып атышат го. Эрозияны курс менен жок кылууга мүмкүнбү? Эгер өтө чоңоюп кеткен болсо, жок кыздар, болбойт. Өтө чоңоюп кеткен болсо, анда врачтын уруксаты менен катышуу керек. Ал эми 5-10 тыйынга чейин болсо эрозияңыз, анда лечение плюс гимнастика. Кыздар, лечение плюс гимнастика. Эрозиясын айыктырып алган кыздар аябай көп да. Мен эрозиям жок болуп кетти, ура, сонун дешет го. Кестаны алдыргандан кийин интим гимнастикага катышсам болобу? Операциялардан кийин, 6 айдан кийин деп айтабыз. Бирок эми жеңил болсо, эгер 2 айдан кийин байкап көрсөңүз болот. Апрелден башка дагы качан болот? Айта албайм. Себеби дегенде бул менин жаныма жакын кесип болгон үчүн онлайн, офлайн форматтагы сабактарды, гимнастикаларды өтсөм дагы топтук терапия баштадым да. Бул топтук терапия кадимкидей энергия сурат, себеби дегенде только проблемаларын угасың, кандайдыр бир жол көрсөтүүгө аракет кыласың да. Кургактык эмнеден болушу мүмкүн? Алдыңкы булчуңдардын карарып кетүүсүнөн болот. Алдыңкы булчуңдардын кечиресиз. Алдыңкы булчуңдардын карарып, могу жакта суроону чаташтырып аламынбы? Могу жакта не деген кургактык эмнеден болушу мүмкүн дедиңиз го. Алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенден болот, анан стресс депрессиядан болот. Көбүрөөк биринчи себеби бул стресс депрессия, андан кийинки себеби алдыңкы булчуңдардын бошоп кетиши. Стресс болгондо алдыңкы булчуңдарга эстроген жетпей калат, себеби дегенде. Могу биздин мээбизде проблемалар болсо, анда эстроген гормонунун келишине жол бербейт. Эстроген гормону келбесе, маткада кан айлануу бузулат. Маткага эстроген жетпей калат. Салмасызбы азыр, алдыңкы булчуңдарга эстроген жетпей калат, анан кургак болуп калат. Ал эми эстрогенди кантип келтиребиз? Манайды жакшыртабыз. Манайды жакшыртуу үчүн кантуу керек? Билим алуу керек. Бизге кандай билим берди? Саламатсызбы? Кош келиңиз. Азыр түз эфирге разборго 1 айым келди. Сизди эч ким көрбөйт, сизди мен гана көрүп турамын. Сиздин сырларыңыз
жүзүңүз деп айтсам болот. Алладан аманат. Бирок сизди айымдар угушат, бирок сизди эч ким көрбөйт. Атыңызды айтпай койсоңуз дагы болот. Саламатсыздарбы? Менде аябай көйгөй көп экен, ошон үчүн силерге улам жазып чалып атканым ошол болчу. Ата-энеге болгон таарыныч көп экен, до сих пор, оказывается, мен ата-энемин таарынычын до сих пор эле эстеп ыйлагым келе берет экен, азыр деле ыйлагым келет. Азыр алтыным кое турбуз, гиперплазия, эндометриоз жөнүндө түшүнүк берип коюңузчу. Түшүнүк алуу үчүн сиз гинекологко барасыз да. Менин медициналык билимим бар. Акушер фельдшердик кесиптин ээсимин, Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Психологияны да Казакстандан окудум, ислам чегиндеги психология. Интим гимнастика тренеримен тренерлерди даярдаймын. Онлайн, офлайн форматта жеке кабыл алууларды жүргүзөмүн. Айымдарга психологиялык жардам көрсөтөмүн. Онлайн, офлайн форматта сабактарды алып барамын. 22 жылдык жолдошум менен бирге өмүрүмдөгү тажрыйбаларым менен бөлүшөмүн, билимдерим менен бөлүшөмүн. Ажырашуу дагы болду бизде. Кайра ажыраштык. Ошол 22 жыл мен кантип үй бүлөмдү сактап, акыры жогорку деңгээлге алып чыктым. Мен дебейм, Алланын каалоосу менен болду. Мен деген жерде бизге сыноо келет. Ошол билимдерим дин жардамы менен, билимге да мен Алланын каалоосу менен келдим го. Айтайын дегеним баягы адамга адам себепчи ошол 22 жылдык өмүрүмдөгү баягы сыноолор мага чоң тажрыйба болду. Ошол тажрыйба менен бөлүшөм. Ажырашып кетпей, үй бүлөмдү сактап калдым, себебин таптым. Мен фото разбор жүргүзөмүн да, про сабагында фото разбор жүргүзөбүз. Азыр кечиресиз, алтыным. Про сабагында биз фото разбор жүргүзөбүз да. Анан ошол фото разбор дагы аябай кызыктуу болду. Даже мен аны жолдошума дагы көрсөттүм да. И жолдошум ошол бир фото разбордогу ал эми ар кимге ар кандай көрүнөт. Бир адамга кыялкеч кыз көрүнүшү мүмкүн. Дагы бир адамга ошол сүрөт самолет ойноп турган кыз көрүнүшү мүмкүн. Дагы бир аялга бир диктатор аял көрүнүшү мүмкүн да. Анан жолдошума көрсөтсөм, бул ким десем, бул аял ким десем, сөмөй көрсөтүп турган аял деди. Даже секунд да күткөн жок да, көрө эле ошондой жооп берди. Дедим, мен значит түшүшүм керек экен. Ступенькага дагы кичине түшүшүм керек экен, дагы дуура болушум керек экен деп. Анан дагы көбүрөөк кичинекей кыз болгонго аракет кыла баштадым. 2-класс кыз болгонго, 3-класс кыз болгонго аракет кыла баштадым. Себеби дегенде мындай экен да, менде көбүнчө эмоция аз болгон экен да менде. Бала күнүмдөн өзүм бала караган экенмин. 5-6 жашында энимди садикке жетелеп барат элем, жыгырсам таяк жейт элем. Ооруп калса уруш угат элем. Нары атенем, атам кенже уулда. Апам кенже келин. Анан ошол чоң адамдардын аралашуусу көп болду да. Атенемдин урушу, ошол чоң адамдардын аралашуусу менен биз чоңойдук. Менде установкалар, травмалар көп болгон экен, таарынычтар, жек көрүү менде көп болгон экен. Кийин ошол жашоомо таасирин тийгизиптир да. Бала болуп көп деле ойнобой калган экенмин да. Мындай кыздар биз күйөөбүзгө эмоция бере албайбыз. Качан ошол өзүңдүн үстүңдөн иштесең, денеңдеги блоктордон, таарынычтардан арылсаң, оңой эркелеп каласың. Ошол сабактарды беремин сиздерге. Чексиз махаббат деген сабагым бар. Кантип күйөөбүздүн мээсине киребиз, аялдын 4 сыпаты деген сабагым бар. Эркекти кантип сыйлоо керек, эмне үчүн сыйлоо керек, кантип кабыл алабыз, кантип түшүнөбүз. Кенен, терең айтылат сабактарымда. Назиктикти ойготуу, катып калган назиктикти ойготуу, травмалар, установкалар боюнча терең иштешебиз, травмаларга аябай киребиз. Оргазм сабагы, айтор аябай сабактар тереңдетип берилет. Белек алуу сабагы, сепарация деп айтып атабыз го. Билбейм, мен өзүмдү башкара албай эле баламды урушуп салам. Билем, баланы урушпай тарбиялаш керек экенин, бирок мен баламды урушуп салам деп айтышат го. Ошол сизге да пайдалуу болуп аткан болуш керек, Ооба.
сепарация сабагы бул ар бир айымга керек. Баламды урушуп салам, мен өзүм байкабайм деген айымдарга ошол ата-энебизден бөлүнө албай калганбыз да, таарынычыбыз, энергиябыз ошол жака кете берет. Ошон үчүн сепарация, фундамент, проработкалар берилет. Травманы табуу, эмдөө түрлөрү деген сабагым бар, кайне келин сабагым бар, самооценка сабагы, проработкалар, чек ара, флирт, аял кылыгы менен баалуу деген сабактарым бар. Өтө көп сабактар бар кыздар, ар бир айым үчүн керек. Анан ошондо сиз оңой эркелеп каласыз. Ар бир дене мүчөңүздү көзөмөл кыла аласыз. Мен эркектерге окшоп баскан кыз болчумун. Канткенде дагы мен өзүмдүн баскан турганымда мындай жумшарта албай койдум да, мындай көзөмөл кыла албай койдум да. Качан гана мен ушул дене блоктору менен иштедим, өзүм терапиялардан өттүм, таарынычтарым менен иштедим. Сиздерге ошол тапшырмаларды да беремин. Сиздер азыр маңдайыңыздарда кимди көрүп турасыздар? Мен айтасыздар го, назиксиз, үнүңүз жагымдуу деп айтасыздар. Бир кездерде өзүмө үнүм жакпайт эле. Кана эми офлайнга келген аялдар, ой, эми сага окшоп назик болуу үчүн мен башынан төрөлүшүм керек го деп ойлошот да. Анан курска келгенден кийин кадимкидей мындай энергияга толуп, көздөрү нурдуу болуп, өзгөрүп калышат. Азыр 3-чү саат болуп баратат. Эфирим өчүп кетпедиби? Мен такуудум ушундаймын, өзүмдүн үстүмөн иштөө өтө кыйын болуп атат. Өтө көп экен установкалар. Өзүбүздү камчылашыбыз керек. Мен да бала болуп балалыгымды сагынкан учур болгон. Ата-энемдин жашоосу да сиз айткандай ошол адамдар менен проработка жасоо керек. Азыр жаңы сабактар кирди бизде, сонун сабактар бар болгону. Атайын убакыт арнап коюңуздарчы, алтындарым, жандарым. Атайын убакыт арнаңыздарчы. 22 жылдык өмүрүмдө айтып өтпөдүмбү биринчи эфиримде? Күйөөм менен ажырашуу болду. 2,5 жыл ажыраштык. Биз күйөөм экөөбүз ажыраштык, биздин бир туугандарыбыз да ажырашты. Ата-энебиз да ажырашты. Айтайын дегеним, эки куда ажырашты. Кудачалар ажырашты. Даже салам жок. Бизди ушунчалык адамдар башкача ойлошту да, булар кайра жарашпайт деп ойлошту. Биз жарашып алгандан кийин адамдар силер жараштыңарбы деп мындай таң калган учурлар болгон да. Азыр Аллага шүгүр. Ошол Кудайыма шүгүр деп айтам, мен өзүмдүн ролума түштүм. Азыр мен да акча табам, аял акча табыш керек, ооба. Бирок күйөөдөн дагы сураганды унутпашыбыз керек, ыраазычылык айтканды унутпашыбыз керек. Мен жогоруда бир сонун техника берип кеттим эле, азыр да кайталап кетейин. Жөнөкөй эле. Мындай кыздар, мен математикалык эсептерди айтпайм, геометриялык эсептерди айтпайм. Жөн эле күйөөңүзгө мындай эркелеңизчи, жөн эле. Же болбосо мындай деңизчи күйөөңүзгө, жаным, аябай сен алып келген продукт аябай берекелүү. Мен өзүм да таң калам да. Баягы сен алып келген май али түгөн элек, же болбосо мен алып келсем бир жумага жетет, сен алып келсең берекелүү болот да, кенен колдонсом да берекелүү болот да деп айта бериңизчи. Макул 5 күндө түгөнүп калса да айтыңыз. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, алып келсем 2 жумада бир араң алып келип калсачы деген страх болушу мүмкүн. Жок кыздар. Кээ бир кыздар айтат да, ой жаным, сен алып келген күрүч аябай сонун экен да. Мен күйөөм айтам мисалы, сен алып келген күрүч аябай сонун экен, сууну көп куюп салсам деле сонун плов болду деп айтам да десем, анан ошондой эле күрүч алып келе берсечи дейт. Аны да сураганды билиш керек кыздар. Туура сураганды билиш керек. Азыр биз разборду баштайбыз. Бул жакта бизди күтүп турган айым бар. Бул жактан мен азыр айым менен разбор жасаймын. Сиздин лицоңуз көрүнбөйт. Өнүңүз угулат. Ачылышыңызды каалаймын. Эмне айткыңыз келип турат? Мен жана силер айткандай эле ата-энеге болгон таарыныч деп айтпайсыңарбы, ошону 33 жашка чыгып деле, то есть 34 жашка быйыл январда чыгып деле таарыныч кете элеккен. Ата-энеге болгон таарынычты жоготуп
экенмин. Мен ойлогом башка сабактарды да окуп ата энеге болгон таарынычты жоготтум деп ойлогом, бирок деген дагы деле бар экенин азыр түшүнүп атам. А мен аларды деген көбүрөөк атага таарыныч көп экен. Жана силер айтып атпайсыңарбы, атаңарга таарынсаңар күйөөңөрдөн ошол нерселерди көрөсүңөр депчи. А мен ошону вот 8 мартка чейин билдим. Эми апам менен ата-энем биз кичинекей кезибизде 6 жаш белем же 4 жаш белем, не помню, ошондо апамды сабаганда биз чарылдап барып урбач барабыз. Апа деп апамды сүйрөп, 6 кызбыз, 7 кызбыз, 7 бир тууганбыз, 5 кызбыз. Ошондо баарыбыз чарылдап барганда атам ошондо айтканда, ушул кыздарым үчүн мен никогда кыздарым көзүнчө мындай сабабайм, өзүм сөз берем деп сабаган жок, Кудайга шүгүр. Но оказывается, ошол нерселер, ошол силер айтып аткан ата-энеде эмне уруш болсо, талаш болсо, биздин кичинекей кезибизде урушкандар болсо, ошол памятте кала берет экенин түшүндүм да силердин эмеңерден. Даже өзүбүздүн жашообузга да таасирин тийгизет, кийин балдарыбыздын да жашоосуна. Азыр сиздин күйөөңүз менен, например, атаңызга таарынычтар көп болсо, күйөө менен мамиледе баары бир мындай бир дискомфорт турат. Сомнение боло берет экен. Анан апаңызга таарынычтар көп болсо, аял адамдар менен таарынычтар боло берет. Кайнеңиз, кесиптештериңиз аял менен тил табышуу кыйын болот да. И сиз ушул абалдан чыга албасаңыз, балдарыңыз кийин сиздин жашооңузду баары бир кайталайт да. Какой-то бир үзүмүн кайталайт. Ошон үчүн бүттөм өнүгө турган заманга келдиңиз. Интим гимнастиканы да жасап, психологияны дагы тыгыз бирге алып кетүүңүз керек. Сиз азыр монтип отурган менен, кыныңызды шалбыратып, интим гимнастика жасабай отурганыңыз менен сиздин конкуренттериңиз көп, аяшыңыз жасап атат, кесиптешиңиз жасап атат, күйөөңүздүн кесиптеши жасап атат айтор. Сиз өзүңүздүн психологияңызга көңүл бурбаганыңыз менен сиздин абысыныңыз өнүгүп атат, күйөөңүз менен бирге иштеген адамдар, кайнеңиз менен бирге иштеген адамдар өнүгүп атат. Сиз артта түшүнүгү жок адам болуп кала бербеңиз да. Түшүнбөйт да, билбейм азыр. Мага адамдар келет, көбүнчө офлайн форматка эми өзүн сүйгөн аялдар келип атат да. Же офлайн форматка келгенден кийин да көп нерсени түшүнүп калышат. Онлайнга келгенден кийин да көп нерсени түшүнүп калат. Айтайын дегеним, офлайн форматка келгенде аялдар менен жүзмө-жүз сүйлөшөбүз да. Онлайн форматтан да айтышат да, ушул коңшуларым түшүнсөгө, ушул баланча түшүнсөгө, эски түшүнүк боюнча кала берген, ушулар өнүксөгө деп айтышат. Сиз да ошол баягы өнүккөн адамдардын катарын толуктаңызчы. Буюрса. Мен деген психология деп немеден жанакы болгон техникаларды, жанакы медитацияларды жазап жүрдүм, но ал деген медитация жасаганда менде деген болуп аткан нерселерди эле жазап жүрүп турмун, оказывается, тең силер айткандай буттун учуна түшүп кеткен таарынычты мен чарып өйдөгө көтөрүп чыгарып таштаганымды мен азыр түшүнүп ыйлагым келип отурат. Сиз менин курсума жазылууга даярсызбы? Ооба. Даярсызбы? Даяр. Ооба, мен сизге бир нерсе айткым келип турат. Эгер курсума жазылууга даяр болсоңуз айтайын, үй бүлөдө канчанчы кызсыз? Экинчи кызымын. Мен сизден бир установка көрүп турам. Мүмкүн өзүңүз билбейсиз. Сизден чоң эжеңиз канча жашта? 36 жашта, быйыл 36 жашка чыкты. Сиз канча жаштасыз? Мен 34-төмүн. Накты эсептеңизчи, ортоңуздарда канча жаш айырмы бар? 2 жаш айырмы болуп турат. Бирок мындай эсептесеңиз 1 жаш 8 айбы, 2,5 жашпы, 1 жаш 7 айбы канча? Ошондой эжем ноябрь болсо 1 жаш 1, 2, 3, 4, 1 жаш 4 ай. 1 жаш 4 ай? Ооба. А мен дагы кызымды, эң улуу кызымды, экинчи кызым менен үчүнчү кызымдын ортолугу 1 жаш 2 ай болуп атат. Ошондой болуп боюнда болуп төрөдүм. Буюрса 3 кызым бар. Ошол нерселер кайра кайталанып атабы, мен апамдын жолунда кайра жүрөмбү деген вопростор мага жана. Назик болгуңуз келеби? Ооба, назик болгум келет. Өзүңүздү сыпаттап бериңизчи.
мен назик болгум келет. Анан мен деген көбүнчөсү менде дегенде кичинекей кезимде калып кеткен менин атым өзүмө жакпаганын ушул күнгө чейин айтып келем. Атым жакпайт, жаңылай деп неге атап коюшкан, ошол атты дагы жактырбай келем. Жашоодон деле жаңылып калып атпаймынбы деп көбүрөөк ушул нерсеге басым кылам. Анан күйөөмдүн сүйүктүү жары болгум келет, назик болгум келет. Жан, азыр мен сизден бир мындай да терең ошол таарынычтарды дагы эмдесе болот. Мындай да кыздар, мен эмбрион терапиясын кошом деп атам го. Биздин кыргыздарды биз кыргыздар пландалбай төрөлдүк да. Көбүнчө ошол биринчи баланы деле кыз болуп калсак деле ул күтө берди, ул болсо экен. Ул төрөдү, биринчиси зор болуптур да, деди да. Биринчиси кыз болду, уже экинчисинен ул күттү да, ул болсо экен деп. Бизде ошол курсактагы кезден ошол травма бар да. Анан пландалбай боюнда болуп калдык. Тез боюнда болуп калдык. Сиз айтып атасыз го, 1 жаш 4 ай аралыгыбыз деп атасыз. Ошондо сиз 5 айлыгыңызда, сиздин эжеңиз 5 ай болгондо, 5 айлык лялечка болгондо сиз боюнда болуп калдыңыз да. Анан калп боюнда болуп калды деп айтабыз, Айтор. Эми адам өзүнүн установкасын тапканда, анан дарылоо оңой болот да. Например, бир жериң ооруп бардың, ичеги кардым ооруп атат дедиң. Ичеги карын текшерет, жөн эле ичеги кардың ооруп атса, муну кыл дебейт. Башым ооруп атат десең, томографияга түшүрөт, башка кылат, анан диагнозуң чыгат. Же болбосо көбүнчө психосоматикалык оорулар менен ооруй берет адамдар. Анын диагнозу чыгышы кыйын го. Лечение алдым болбоду, мындай кылдым болбоду деп жүрө беришет го. Бул жерим көрсөтсөм жакшы экен деп. Ошол психосоматикалык оорулар менен ооруйбуз көбүнчө. Жан, мен сизге айткым келип турат да. Ошол курсактан көбүнчө травма алабыз. Сизде да ушул травма бар да. Эмбрион кездеги травма бар да. Мен ата-энеме, бир туугандарыма жагалданып жашачу экенмин ушул күнгө чейин. Ушулардын немеси мени урушпаса экен, мени мону кылбай койдуң деп айтпаса экен деп жашачу экенмин да. Эмнеге деп ойлойсуз? Канарисар? Эмнеге де ошондой деп ойлойсуз? Потому что эжекем туура эмес кылса, мен таяк жечимин. Эгерде сестренкам неме жыгылып калса, мен таяк жечимин. Өзүңүздү күнөөлөө сезим барбы? Өзүңүздү күнөөлөйсүзбү? Тамагыңыздын тузу кем болуп калса, салатыңыз аз болуп калса, көп болуп калса, тамагыңыз жакпай калса, кириңиз таза жуулбай калса, эшик таза шыпырылбай калса, үй таза жыйылбай калса, өзүңүздү күнөөлөйсүзбү? Ошого күнөөлөгөнгө чейин мен деген аябай майын чыгарып жасаганга аракет кылчумун. Мен айтып атам го, кишиге жагалданып, мисалы үчүн өзүмдүн апам болсо дагы ошол кишиге, ошол аялга, чтобы жагыш үчүн, мындайча айтканда, подхалим болуп жашачу экенмин мен турмушка чыкканга чейин. Мындай да кыздар, биз көбүнчө баягы тез боюнда болуп калабыз, энебиздин боюнда, же уул күттү, кыз болуп калдык. Керек болгусу келет да, мындай айымдар. Керек болгусу келет. Анткени аны каап боюнда болуп калды деди, ал түйүлдүктү нерв системасы иштейт, жүрөгү бар. Ошон үчүн айтылат да, баланын тагдыры эненин курсагында жатканда жазылат деп. Мен керекмин дейт да, мен керекмин. Мени төрөй берчи дейт да, мен керекмин дейт. Төрөлгөндөн кийин ошол сезим подсознанияда кала берет. Ал түйүлдүк кезинде мен чечим чыгардым деп түшүнгөн жок го ал. Бирок ошол сезим кала берет да. Ошол установканы табыңыздар. Эгерде сизде бар болсо, ошол установканын үстүнөн иштөө керек да. Мен керекмин дейт. Жок, мен керек болушум керек дейт. Жагынгысы келет, жакшы болгусу келет. Анткени ал керек болбой калуудан коркот. Ал түйүлдүк кезден коркуп калган да. Мен сизден ошол нерсени байкадым. Анан таарынычтарыңыз апаңызга көппү же атаңызгабы? Экөөнү теңби? Менде деген буга чейин атама деген таарыныч жок болчу. Көбүрөөк апам болчу. Почему? Потому что бизди деген эркелеткен эмес ушул күнгө чейин.
эркелете албайт, эркелеткиси келбейби же мага ушундай туюлабы билбейм. Ыйлап салыңызчы жаным, жытпаңызчы ичиңизге. Ыйлап чыгарып салуу керек да, стрессти катпаш керек. Стресс денеден зара менен чыгып кетет, чоң зара менен чыгып кетет, жаш менен чыгып кетет, шилекей менен чыгып кетет, тер менен чыгып кетет. Кыспаш керек, чыгарып салыш керек. Жанагы кан басымы көтөрүлүп турган адам зара кылып жиберсе деле кан басымы түшүп денеси бошой түшөт го. Андан кийин мен турмушка чыгып, азыр экинчи күйөөмдү жашап атам. Азыр. Болосуңуз өчүп калды да. Экинчи жолу турмушка чыктыңызбы? Ооба, экинчи жолу турмушка чыктым. Буга чейинки турмушка чыкканда ата-энем каршы болгондо биз Москвага кеттик. Москвадан жашап алганбыз, нике кыйдыртып эле жашап алганбыз. Биринчи жолдошуңуз менен, Ооба, биринчи жолдошуңуздун кайсыл мүнөзү үчүн ажырашып калдыңыздар, же болбосо кайсыл мүнөзү сизге жакты? Мага башында деген сүйлөшүп жүргөндө все время мен көзүмдү карап билип бардык. Только мен айтканым мындай болчу. Мен турмушка чыккандан кийин просто мен түшүнүгүм боюнча айым ал кезде жаш болчумун, 19 жашта. Мен түшүнүгүм боюнча ал деген бир удовольствие үчүн эле мени нике кыйдыртып, мондай казакы тил менен айтканда лишь бы бир 5 мүнөттүк удовольствие үчүн мени ата-энеме каршы болсо дагы мени болбой эле сүрөп алып барып нике кыйдыртып койгон сыяктуу эле түшүнөм да мен. Болгону что ачык эле никебиз бар деп жашап жүргөндөй туюлган мага. Аны түшүнгөндө мен айтып, жок, мен сен менен жашабайм, мейли мен турмушка чыксам дагы мен сен менен жашабайм деп 18 күндүн ичинде чечим чыгарып басып кетип калганмын Кыргызстанга. Ал адамдын кайсы мүнөзү сизге жакпай калды? То, что мага мени деген болгону 5 мүнөттүк удовольствие үчүн алганын туура түшүнүп. Аны сизге ким айтты аны? Аны деген жанында жүргөн жол достору, мындай алысыраак туугандары айтты. Сен бул күйөөңө керең деле жок. Сен ошол азыр жаштыгыңан пайдаланып эле жүрөт. Эртеңки күнү билбейм силердин жашооңор кандай болот деп айтканда, өзүнөн сурадым. Сурасам деген айтты. Эми убакыт көрсөтөт, мен сага горы не буду обещать деп айтып койду. Анан мен түшүндүм. Дальнейшем эч нерсе болбойт экен. Басып кетип калгам Кыргызстанга. Кыргызстанга баргандан кийин мен деген ал кезде деген боюнда болуп калуу дегенди түшүнбөптүрмүн. Ал кезде аябай эле бала кыял болуп жүрүптүрмүн. Боюмда бар экенин билген жокмун. 4 ай боюмда бар. Получается, мен 4 айга чейин боюмда бар экенин билбей жүрүптүрмүн. Ал кызымды төрөдүм. Азыр ал кызым 7-чи класста окуйт. Чогуу эле турабыз. Ошол кызыңыз эстегенде аябай ыйлагыңыз келди. Ооба. Потому что мен ата-энем деген кызды дагы принимать эткиси келбей, төрөбөйсүң, алдырып сал дегенде мен болбой төрөп алдым. Бирок азыр төрөп алганымда өкүнөм, потому что мен кызымдын психологиясын аябай бузуп турмун. Урушасызбы кызыңызды? Мен азыр ачыгын айтканда экинчи жолдош менен урушуп кетсем эле ошол кызымдан чыгарат экенин түшүнүп атам азыр. Ошол кызымды урушат экенин. Эмнени каалайсыз? Иногда айтат. Я. Кызым деген айтат, сиз деген күйөөңүз менен урушсаңыз ачууңузду менден чыгарасыз деп айтат. Кызыңызды жакшы көрөсүзбү? Кызымды жакшы көрөм, бирок деген азыр эркелете албайм, потому что
мен күнөөлүм эркелеткенге дагы. Потому что мен алгысымды деген таштап коюп, Москвага пенсиялеп иштеп келип, эч кандай эч нерсе мындай көп нерсеге жеткен жокмун, но кызыма мээрим төгө албадым. Ал кызым ооруканда апа деп эркелеген моментинде таштап кеткеним үчүн. Ошол эгерде ата-энеге, бир туугандарга таарынычтарыбызды кетирбесек, бизге акча да келбейт. Ийгилик да келбейт. Мен ошону азыр түшүнүп турам. Ийгилик да келбейт. Жаңыга мүмкүнчүлүк берүү керек. Жаңы нерсе жашообузга келүү үчүн эскиден арылуубуз керек. Азыр мен кайра эле силер айтып аткандай кызымдын экинчи кызым биринчи, то есть получается экинчи күйөөмөн төрөдүм кызымды 6 ай болгондо экинчим боюмда болуп калды. 6 ай болгондо үчүнчүңүз болуп калды да ошондо. Ооба, үчүнчүбүз болуп калды. Кудайга шүгүр төрөдүм. Азыр алардын чтобы мендей травма алып, ичимде жатканда мендей травма алып, мендей мага окшоп дальше жашоосун улантпаш үчүн мен азырдан уже бардыгын иреттегим келип жүрөт. Мен ошондо аябай силер айткандай биринчим кыз, эми экинчисин эркек болот деп мен уверенно жүрүп төрөдүм. Кыз болду. Бирок принимать эттим. Азыр жакшы көрөм кызымды. Оюн ачык айтуудан кыйналбайбы? Иә. Оюн ачык айта алабы? Ачык башта айтчы, азыр аябай түн болуп калды. Көчөгө чыккысы келбейт. Иногда бывает, тамакта жегиси келбейт. Мен телефонда отурасың деп ограничение коюп салам. Сизге ким ограничение койду детствоңузда? Детствомда биз балада болуп ойногон жокпуз да. 7 бир тууган болгон үчүн жети түр кийим алып бере албады ата-энем. Ошон үчүн бизге мен 4-5 класстан баштап иштедим тордойдо. Ата-энеме жардам беришим керек. Башка эч ким иштеген жок. Почему башкалар иштеген жок, а мен иштедим. Ошо баягы эле. Иә. Неге экенин билесизби? Ооба, потому что мен ата-энеме жанагы эле айткандай жага алданыш керек болду. Бул мындай да, керек болгубуз келе берет. Көп ата-энеден канча кагуу силкүү уккан бала баары бессознательно ата-апага тартыла беребиз да. Себеби дегенде ал биз ошол мээрим, махабат жана кичинекейибизде албай калган ишенимди, кичинекейибизде албай калган махабатты алгыбыз келе берет да. Аны өзүбүз деле билбейбиз, ошону алгыбыз келе берет. Могу жердеги пустотаны эмне менен толтурушту билбейбиз да. А бул жердеги пустотаны сиз өзүңүздү эркелетүү менен гана толтурасыз. Өзүңүздү мактоо менен гана толтурасыз. Ошол кезде да иштеп, мен бир туугандарыма да жагалданып кеткен. Жакшы болгуңуз келди, акча эркин болгуңуз келди, Ооба, аларга иштеп, мен алардын дагы окууга болгон канцтоварларын алып бергим келди. Аларга мороженое алып бергим келди. Мороженое алып келип берип жүрдүм, канцтоварын алып келип берип жүрдүм. Азыр туугандарыңыз менен мамилеңиз кандай? Азыр туугандарым менен наоборот, азыр туугандарым то, что мен экинчи жолу турмушка чыкканымда, экинчи жолу күйөөгө чыкканымда только ошондо мени сыйлап калышты, ага чейин мени деген аябай неметишти сен деген. Күйөөгө чыкпа десе чыгып, турмушка чыгып алып, кызыңды төрөп отурасың үйдө. Эл эмне дейт деген жашоодо жашачубуз ал кезде. Сен ата-энемди уят кылдың деген күндөр болду. Балаңды алып чыгып кетчи, ата-энем сен үчүн ушундай болуп атат деген күндөр болду. Айтыңызчы.
Өзүңүзгө айтыңызчы. Өзүңүзгө үнүңүздү чыгарып айтыңызчы. Мен инсанмын деңизчи. Мен пендемин. Мен инсанмын, мен пендемин. Өзүмдү каталарым менен жакшы көрөмүн. Мен да ката кетирүүчүмүн. Мен өзүмдү каталарым менен жакшы көрөм. Мен да ката кетирүүчүмүн. Мен да ката кетирүүчүмүн. Мен идеалдуу эмесмин. Мен идеалдуу эмесмин. Анткени Кудай эмесмин. Кудай гана идеалдуу. Анткени Кудай эмесмин. Мен Кудай эмесмин. Пендемин. Пендемин. Мындан ары өзүмдү каталарым менен жакшы көрөмүн. Мындан ары өзүмдү каталарым менен жакшы көрөмүн. Көзүңүздү жумуңузчу. Ошол чоң кызыңыздын төрөлгөн учурун эстеңизчи. Жок, эстей албайм, потому что аябай кыйналып төрөгөм. Ошол кызыңызга карап, өзүңүзгө ыраазычылык айтыңызчы. Аллага шүгүр айтыңыз, ошол кызыңызды жарык дүйнөгө алып келдиңиз. Кыйынчылыктарга карабай, сиз кандай сооп кылдыңыз, кандай эрдик кылдыңыз, өзүңүздү кучактаңыз, өзүңүздү мактаңызчы. Жаным, жүрөгү жумшагым, кандай кыйынчылыктарга карабай мен ушул кызымды алып келдим. Эми ошол кызыңызга аманатка карагандай карашыңыз керек. Ошол аманатка карагандай караңыз. Кудай бизге аманат кылып тапшырды да. Кандай? Сизге кайсыл мүнөзү жакпайт ошол кызыңыздын? Кайсыл мүнөзүн көргөндө кыжырданып кетесиз? Мондай бывает, мен укпай калганда артыман түшүп же болбосо мондай жасап койчу десем жасабай койгондо кычырым келет. Өзүңүздүн кичинеңизге окшошпу кызыңыз? Ооба, аябай окшош. Отражение. Өзүңүздүн кичинекейиңиздеги басынып калган баланы дайыма көрө бересиз. Жок, аны көрө элеккенмин, просто силер азыр айтсаңар көрө атам. Кызыңызды көргөндө өзүңүздүн кичинекейиңиз эсиңизге келет. Кызыңызды элестетиңизчи, кандай болуп төрөлдү? Кызыңыз жумшак болуп төрөлдү, болгону сизге муктаж болуп төрөлдү, эч кандай жаман мүнөзү жок. Жумшак болуп төрөлдү. Адам эч убакта жаман болбойт. Баланын табиятын биз ата-энелер өзүбүздүн жашоодон алгандарыбыз менен бузуп алабыз да. Ата-энебизден ачуу алдык, агрессия алдык, аны балабызга өткүзүп беребиз. Тилекке каршы чоң балабызга өткүзүп беребиз. Негизи айтылат да, ар бир 4-үй-бүлөдө бирден бала психологиялык басымдын алдында чоңоет деп айтылат да. Же 3-үчү балам менен тил табыша албайм дейт, 2-нчи балам менен тил табыша албайм дейт. Бирок мен деген ойлочумун, кызыма деген эч нерседен кем кылбай багып атам, бүт бардыгы бар кызымда. Мен кызым үчүн маскалап жүрүп, мен кызыма бүт бардыгын алып келип берем деп ушундай максат менен кетиптирмин. На самом деле мен кызымда аябай мээрими жок, энеге болгон мээрими. Эмне үчүн кеттиңиз Москвага, башынан айтсаңыз? Ошол мен кызымдын келечегин күттүм деп кеттиңиз, анан деген уже акыркы жылы өзүңүздү күнөөлөбөңүз, алтыным, өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Кандай атайын кетип калган жоксуз го, таштап кызыңыздан аркаңызды карабай чуркап кеткен жоксуз го. Кызыма жакшы болсун деп кеттиңиз. Бар оюңуз кызыңыз болду. Кызыңызга жакшылык кылгыңыз келди. Сиз жаман эне эмессиз. Сиз жакшы адамсыз. Болгону баягы кичинекейиңиздеги албай калган эмоцияны
сиз башка адамдардан талап кыла бересиз, башка адамдар сизге кичине кабагын салып койсо жүрөгүңүзгө жакын кабыл ала бересиз, сиз жөнүндө сөз кылгандай сезиле берет башка адамдар, туурабы? ооба. Мага деген адамдар, мисалы үчүн азыр мына кайын журтумдун деле мындай мени деген мындай жакшы көрүп, мындай жакшы баягыдай эле жагалданып жашаган сыяктуу боло берем да. Өзүңүздү кабыл албай атасыз да, жакшы болгуңуз келет, мактоо сөз уккуңуз келет, жок. Өзүңүздү эркелетиңиз. Өзүңүзгө махабат беришиңиз керек. Өзүңүзгө махабат берүү үчүн билим керек. Азыр мен сизге ушунча, менде 18 сабак бар. Андан сырткары 10дон ашык проработка бар. Андан ашык бизде 15-18 сабак, 15 проработка бар да. Мен сизге мунун баарын азыр айтып бере албайм да. Курска келиңизчи алтыным. Менде азыр болгону 1800 сомдо, 1790 сомдо 25 мартка чейин. Андан кийин тез башталып кетпейт. Айымдар ошон үчүн жазылып алыңыздар. Мындан кийин курстун аралыгы тез болбойт. Мындай баада болбойт. Кайра мындай баа болбойт. Ошондо мен деген баарын башынан башташым керек болот атпайбы? Баарын башынан башташыңыз керек, ооба. Баарын башынан баштайбыз. Боюнча. Дили айым жазып атасыз, аябай оор жүккө, мен да прям проработка, мен да ошондо барганмын деп атасыз, мага келген мен. Сизге бул жактан жазып атат алтыным. Жана сиз өзүңүз атыңызды айттыңыз да. Мен сизден сурагым эле. Сизге айымдар жылуу пикирлерин жазып атышат бул жакта. Бардык айымдар сизге жылуу пикирлерин жазып атышат. Аябай оор жүккө дейт сизде. Прям проработка керек экен дейт. Негизи мындай. Мого эгерде күчтүү аракет кылсаңыз, сабактардан деле өзүңүздү жеке эмдеп чыгара аласыз да. Ал үчүн күчтүү аракет керек. Мен да ошентип баргам Турсунай айымга. Сиз да катышыңыз офлайн, если можно, если возможность болбосо, анда хотя бы онлайн. Ооба, туура айтат. Сиз дагы жакшы результаттарды алып атасыз, жазып атасыз. Алтыным, өтө кубанычтамын. Бирок дагы да аракет кылыңыздар. Конспектти кылып, конспектти кылып алган нерселерге амал кылыңыздар. Ар бир техника иштейт. Мени да мамам кылуу тие электе үйлөнүшкөн экен, жагалданган мүнөз бар. Кыздар ушул да, мында жагалданган мүнөз бар деп атасыздар. Ошон үчүн менде эмбрион терапиясы деген киргизгем. Кыргызстанда менимче эч кимде жок болуш керек да. Бар болсо бардыр, аз. Жок деп айтпайынчы, бирөө үчүн жооп бербейин. Аз болуш керек. Эмбрион терапиясы деп баштайбыз. Ошо түйүлдүк кезинен биздин уул болушубузду каалады, же пландалбай боюнда болуп калдык, же колунда лелькасы 5 айлык, 4 айлык, 6 айлык болгондо биз боюнда болуп калдык, колунда лелькасына эмчек бергиси келди, биз боюнда болуп калдык, кап боюнда болуп калды, түшүрөйүн деди. Уул болушубузду күттү айтор, же экөө урушту ата-энебиз, жогоруда айтып өтпөдүмбү? Ошон үчүн ар бирибизге эмбрион терапиясы керек. Чейин психология сабактарында окудум, бирок деген мындай жүрөккө жеткизип, мындай түшүнүктүү, анан ачылып, мындай боло турган нерселерди айта алган эмесмин. Мен издегеним то, что силердин сабагыңар болду. Мен башында эле бир эки эле сөзүңөрдү угуп, мага бүт бардык түшүнүктүү болду. Буюрса силер менен кошо аракет кылып, көп результаттарга жетип, мен баарынан дагы то, что кызым экинчи кызым менен уул кызымдын ортолугу 11 жаш болду. Экинчи кызым аябай желание, аябай деп страдать этпесин деп мен уже силердин сабагыңардан түшүндүм. Ошон үчүн мага аябай керек экен. Окуйм сабагыңарды. И в то же время кыздарым дагы мендей болуп страдать этпегенин каалайм. Потому что алар да жашагысы келип атат. Алар дагы мендей болуп 30 жашка чейин
мен өзүмдү кайра кыздарым өзүмдүн кыздарыма көргүм келбейт. Кайталашын каалабайм деп атасыз Ал үчүн кыздар келесиздер сабакка, тапшырмаларды алып барасыздар. Себеби менде жөнөкөй эле тапшырмалар эмес. Күйөөгө мындай сүйлөш керек, ана мындай болгондо мындай болот деген сабактар эмес, терең психологиялык сабактар берилет. Өтө миллиондон ашык акчага сатып алган сабактарым бар, канча убактымды кетирген, энергиямды кетирген билимдерим бар. Болгону сиздерге азыр акция менен 790 сом март ичи 25-не чейин, 25 мартка чейин 790 сом. И про тарифи, про коучинг тарифи 1790 сом болуп атат го. Эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыздар. 25 мартка чейин катталып калыңыздар. Бүгүндөн баштап катталыңыздар, орун алып калыңыздар. Өтө көп айым ала албайм, себеби дегенде мында Маккарта менен көбүрөөк иштейбиз. Маккарта деген бул мындай да, фото разбор да кыздар. Могу жакта фотолору болсо мен көрсөтөм. Же ошондо мен просуна жазылам. Сөзсүз прого жазылышыңыз керек болот, ооба. Просто керек сизге. Мисалы мына, бул сүрөттөн сиздер эмнени көрдүңүздөр, айымдар? Бул сүрөттөн ким эмнени көрдү? Анан ошентип установканы табабыз. Кээ бир айымдар жеңишке жеткен баланы көрдүм деп айтат. Демек бул жакшы, өзүнүн үстүнөн иштеген да. Кээ бирлер колун көтөрүп коркуп турган бала дейт. Биз андан нары улайбыз. Кимден коркту? Установкаларын таба албайт да. Адамдар өзүнүн үстүнөн иштөөдөн кыйналышат да. Ошо бул жолу аракет кылам көбүрөөк ушундай установкалар менен иштөөгө. Ошон үчүн эртерээк жазылып калыңыздар, орун алып калыңыздар. Мен мактанып деле монтип айтпайм. Айымдар билет мен сабактарымдын баалуулугун. Ошол кыздар интим гимнастика менен бирге психологиялык сабактарымды тереңдетип аласыздар. Сабакка келесиздер. Менде дагы бир неме даяр вопрос пайда болду. Мени ата-энем деген эжеке менен кийин эле эркек болушун каалаган. Анан немеден мен дагы ата-энемдин кайра эле ошол 3-чү кызым боюнда болгондо эркек болсо экен деп мен уже аны 100% эркек болот деп мен өзүм жана эмбрион деп атпайсыздарбы, ошону уже түйүлдүк боло электе мен өзүм 100% эркек болот деп мен кызымдын тагдырын буздумбу же кандай, же бул нерсени установка кылып, чтобы эртеңки күнү мындай кайталанбагандай болуп кете аламбы, то есть дальше кете алабызбы, чтобы кийинкиси мени эркек күткөн ата-энем деп мендей болуп ыйлабагандай болсо деп коркуп жүрөм көпкө чейин. Азыр сиз мүмкүн болушунча эмоция бергенди үйрөнүшүңүз керек. Эмоция керек сизден. Энеден эмоция керек. Анан эми толук анын ичиндегисин казып чыгара албайсыз. Оюн ачык айтуудан бир аз кыйналган учурлары болушу мүмкүн. Эмоцияларын толук жеткирбеши мүмкүн, жакшы көргөндөрүн толук жеткире алам. Тез-тез ыйлабайбы? Менин кызым азыр аябай эле кичинекей да. 2 ай эле болду. Бирок деген 2 айда вот эмоциялар деген то, что мен айырмалап экинчи кызым менен айырмаласам, аябай эрте, аябай шустрая, аябай бүт нерсеге батыраак жетсем экен деген немелер менен неметип атат да, уже жашап атат. Азыр мен экинчи кызым деген 2 айында деген күлгөндү, сүйлөгөндү, мындай 3-4 айында уже сүйлөп баштаса, мен азыр көргөн кызым. Эгерде уул болушун кааласаңыздар, же болбосо кыз болушун кааласаңыздар, курсаңыздагы бала, бирок сиз күткөн бала төрөлбөй калды да. Анан азыр билип алып, анан мен сени ушундай күттүм эле да деп айтууга вообще болбойт. Курсактан бир травма бердик, бул жарык жашоодо жарыкка келгенден кийин бир травма бердик. Бул балага 19 травма болот. Вообще айтпаш керек. Ал өзүнүн травмасын өзү эмдейт. Хотя бы мээрим менен толтурасыз, ишеним менен толтурасыз, керек экенин айтасыз. Көбүнчө ошол курсактан травма алып калган айымдар тез-тез ыйлак боло беришет. Таарынчак болот.
мындай болушат. Бара чоңойгондон кийин билинет, эми кичинекей кезинде билинбейт. Анан могу жакшы болгулары келет. Эмоцияларын ачык көрсөтө албайт, адамдарга оңой менен ишенбеши мүмкүн же аябай ишенчек болуп алышы мүмкүн. Алтыным, эми мындай да, сиз атайын разборго келсеңиз, экөөбүз башкача сүйлөшмөкпүз да, башкача разбор болмок да. Азыр хотя бы кичине болсо дагы суроолоруңузга жооп алдыңыз деп ишенем. Мүмкүн болушунча курска келгенге аракет кылыңыз. Сизде ошол нерсе бар. Атаңызга, апаңызга таарынуулар бар. Анан ошол сизде дагы түйүлдүк кездеги травмалар бар да. Окууга обязательно катышам, потому что мага керек экен эртеңки күн жашоому, потому что мен өзүмдүн жашоомду баягыда жаңы эле айтып кеткендегидей кыздарыман көргүм келбейт, балдарыман көргүм келбейт. Бирок дегенмен 30 жашка чейин башка бирөөнүн жашоосун жашагандай эле жүрчүмүн. 30 жашка чыккандан кийин мен өзүм эле билиндиби же баарына эле билингендей болду. Мен өзүмдүн жашоомду жашап баштагандай сезилип баштады. Буга чейин мен башка бирөөнүн ролун ойночумун, башка бирөөнүн жашоосунда жүрчүмүн. Алтыным, жаңылайым, сиз сонун адамсыз, ишениңиз. Сиз аябай жакшы адамсыз. Балаңызды төрөбөй таштап койгон жоксуз, жарык алып келдиңиз, ал үчүн аябай аракет кылдыңыз. Бар билгениңизди бергиңиз келди, бар аракетиңизди көрдүңүз. Сиз сонун энесиз болгону бүгүндөн баштап эмоцияңызды башкарууга аракет кылыңыз. Анан 25-нен сабакка жазылсаңыз, алдыда көп сабактарыбыз бар. Анан сабакка келгенден кийин ошол тапшырмаларды аткарып, күндө жок дегенде бирден амал кылсаңыздар, техникалар аябай көп да, мындай жөнөкөй эле техникалар да, жагымдуу боло турган техникалар. Ошол күндө бирден техникага амал кылып койсоңуздар эле жашооңуздарды аябай жакшы нукка бура аласыздар деп ишенем. Азыр менин эшигимде сиздер бекер отурган жоксуздар. Саламатта калыңыз, 12ден өтүп кетти, мен эфирден чыгайын. Макул, Турсунайым, сизге ыраазычылык билдирем. Сабагыңызга обязательно катышамын мен. Буюрса 25-нде сабак башталганга чейин жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Саламатта калыңыз, Алтыным. Менде да ушул сыяктуу таарынач. Онлайн сабактар, онлайн сабак. Анан топтук терапияны негизи реклама деле кылбайбыз. Топтук терапияга 6 адам алганбыз, дагы 3 адам болсо топтук терапияга 1 апрелде Кудайым буйрса баштайбыз, дагы 3 адамга орун бар деп айткым келип турат. Мага Аллахым Турсунайымды жолуктургандай эле сизге дагы жолуктурду. Алтыным, жаным, сизде кандай сезимдер болду? Курска катышыңыз оңой, жардам бересиз. 28 сом онлайн курс болобу, офлайн курс канча болот? Аябай окугум келип жатат. Сөзсүз окуңуздар. Офлайн интим гимнастика 5000 сом, 2 психологиялык сабак берилет. Мен эгердир бардык катачылыктарымды туура деп кабыл алам, өтө эле эмоция калтырбай, көп учурда кенебестей болуп калам. Мен эмне кылсам болот? Катачылыктарым текебердик болуп атабы, Эже сак, сонун Алтыным, ыраазымын. Бул жүктү эртерээк чыгарбасаңыз, мага окшоп эч жардам бербей өтө катуу ооруп каласыз. Мен али өзүмө келе албай жүрөм, канча дары иштем деп салдырып жүрөм. Азыр мага интим гимнастикадан мурун психология керек дедиңиз окшойт, мага терапияга бир айым келди да. Терапия деген бул жаныңдын көйгөйүн дарылоо. Терапия деген көпчүлүккө түшүнүксүз. Терапия деген бул эмне дешет? Мисалы, башка органдарга ооруса эле терапевтке барасың го, ошол сыяктуу эле. Жаныңдын көйгөйүн дарылоо бул терапия, психотерапия. Ошол бизге офлайнга мага бир аял келди. Ал айтат, Чубак ажы менен сүйлөшүп калган экен да. Чубак ажыга чалдым дейт. Ушундай кыйналып турганда Чубак ажы раматылгал учурда ошол тирүү кезинде сүйлөшүп калган экен. Анан менде ушундай болуп атат.
өзүм жөнүндө баарын айттым дейт. Эмоциямды башкара албайм, мен ушундаймын деп баарын айттым дейт. Ал чоога айтты дейт, же психологко бар, же психбольницага бар деп айтты дейт. Ошондон кийин мен өзүмдүн үстүмдөн иштеп атам дейт. Марал айым, алтыным. Ушундай активдүүсүз да. Психологиялык сабактарга эмнелер кирет? Бугум чыкпай, башыма чыгып кетип атат, толук илей албай атам. Ушинтип жүрө бербей, сабактарга келиңиздер дагы. Жаңы сабактарында өтө жакшы толук программалар, толук деп айтпайм, бирок эми албетте жаңылануулар көп. Ар бир сабактын энергиясы өзүнчө. 1800 сомдук сабактардын ичинде барбы деп атасыз? Ооба. Психология керек деп атасыздар. Жазылыңыздар, 25 башталат. Негизи мен бул курсумду 100 миңге бааламакмын. Себеби менин 22 жылдык жолдошум менен бирге болгон өмүрүмдөгү тажрыйбамды дагы сабактарыма, билимдериме кошуп сыгып беремин. Ажырашып кетпей, үй бүлөмдү кантип мен жакшы деңгээлге чыгара алдым. Ошо кантип өзүмдү өзгөртө алдым. Баарын сиздер менен бөлүшөм. Сөзсүз жазылышыңыздар керек болот. Азыр мен темаларымды бир жолу айта кетейин. Азыр эфирди жыйынтыктайбыз. Сепарация сабагы азыр айтып атат го, могу Бикеч айтып өттү. Могу сепарация сабагы дагы өтө маанилүү сабак. Травманы табуу эмдөө түрлөрү булар про коучингде бар. Кайнене келин сабагы, самооценка, дене блоктору, эмдөө дене блоктору деген. Эмоциябыз жок да, эмоциясы жок адам көрүнүп турат. Андан мурдагы жана өчүп кеткен эфирди көрдүңүздөр го, өчүп кетпедиби? Эмоцияга кандайсыз десем, эмоциям жакшы, эмоцияга бай элемин дейт. Жаман болуп калуудан коркот. Мен жакшымын, мен зормун деп тура берет. Керек болбой калуудан, керек сиз болуп калуудан коркот. Себеби дегенде жана андан мурдагы, могу азыркы айымдан биринчи келген айым эфирге. Ал айтып өтпөдүбү? 2 жашында мени тайнеме берип койгон экен деп атпайбы? Ошол айым кичинекейинде ал түшүнбөдү го, 2 жашында чечим чыгарган түшүнбөдү да, мен керек эмесмин деди да. Ал 2 жашында апасын тааныйт, атасын тааныйт, эркеледи аларга. Бир күн эле караса чужой семьяга, башка семьяга келип калды да. Анан ал эмне деп ойлоп калды, мен керек эмесмин деди. Мен жакшы көрүшпөйт деп өзүн таштанды сезди да. Жакшы болгусу келди, анан жагынгысы келди. Жакшы болсом ата-энем алып кетет беле деп ойлоду, бирок аны өзү түшүнбөйт, кичинекей бала, бирок анда уже сезимдери бар да. Сабактар сонун болуп жатат. Сөз катышыңыздар, ар бир аялга керек сабактар. Алтыным, ыраазымын жан. Мен өзүмө эмес, сизге дагы өмүр тилеп калдым. Анткени сиз дагы көп адамдарга жардамыңыз тиет. Сүйөм сизди жаным, Гүлшайыр айым. Жан, кубанттыңыз. Мен сиз менен сүйлөшкүм келет. Жалгыз жазылыңыздар, ойлонбой жазылыңыздар. Аябай сонун результатка жетесиздер. Ыраазымын. Тапшырманы аткарбай атам, ушунча аракет кылып жатам, болбой атат. Мындай да кыздар. Мен да кызымды уруп, көп кыйкырып алып жатам, өзүмдү башкара албай атам деп атасыздар. Мындай да, могу сиздин бутуңуз дейли, могу сиздин башыңыз. Бала күнүңүздөн берки таарынычтарыңыз, например, түшүп кеткен да могу жака чейин. Энергия жок, энергия могу жака кете берет. Биздин мээбиз менен иштегенге энергия жетпейт. Энергия могу жака агылып кете берет. Ошол энергетикалык тешиктерди жабыш керек. Мен да 1 жыл мурун ажырашып алдым делем. Мен да ошондо өзүм үчүн чечим кабыл алып акырындап өзгөрүлдүм. Сиздин дагы сабактарыңыз аябай жагып атат. Алтыным, ыраазымын жан. Жылуу пикирлериңиздер үчүн ыраазымын. Саламатта калыңыздар. Коштоштук. Өптүм, кучактадым баарыңыздарды. Суроолоруңуздар болсо группага бериңиздер. Группага кире албайм десеңиздер, дайректке жазыңыздар. Дайректтен сизди кыздар группага кошушат. Группада жүрө берсеңиздер, мени жоготуп албайсыздар. Офлайн качан башталат деп атасыз? Офлайн 16 март күнү башталган. Азыр да келсеңиздер болот.
23 марттан баштап иштейбиз. Сөйдеңде 21 март Норуз болот экен. Айымдар кыдырышат экен, кыдыргандар. 22-си орозонун алдында чек болуп калат экен, Ошон үчүн 23-нөн кайрадан баштайбыз. 23 мартка келсеңиз болот. Жаңы урокко кошулуп калсаңыз болот да. Жетишесиз. Андан кийин могу апрелде баштала турган курска келип каласыз. Курстар боюнча кыздар интенсив 790 сом, могу 25-не чейин акция менен. Ал эми Pro 1790 сом, Pro коучинг офлайн 5000 сом. Кыздар, саламатта калыңыздар, суроолоруңуздарды группага бериңиздер. Уже 4 саат болду го. Мен чарчап калдым. 4 саат болду го, тем более монча проблеманы укканда адам уже чарчайт да. Мен ушундай курстарга катышкам, бирок таарынычты жеңе албайм. Тапшырмаларды аткарбаган чыгарсыз, аракет кылбаган чыгарсыз, амал кылбаган чыгарсыз. Мен да ушундай курстарга катышкам да атасыз, аракет кылбаган чыгарсыз да, Күйөөңө мынтип сүйлө, кайнеңе мынтип сүйлө десе да антип таарынычымды жеңе албайм. Такыр кантип жеңсем болот. Ошон үчүн могу биринчи денедеги травмаларды кетирүү керек. Мынтип сүйлө деген менен сиздин тилиңизден чыкпайт эгерде өзүңүздүн үстүңүздөн иштебесеңиз. Травмалар менен иштебесек, тилиңизден чыкпайт ал. Сиз миллион жолу аракет кылсаңыз дагы, монтип даярданып отуруп алып аракет кылсаңыз дагы чыкпайт. Травмалар менен иштөө керек. Группага кошулуу үчүн дайректке жазасыздар, же номерге байланышасыздар.